Урматтуу депутаттар, учурдан пайдаланып бүгүнкү Ак Калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мекендештерим, кыргыз элим, ар дайым башыбыз бийик болсун, башыбыздан ак калпагыбыз түшпөсүн. Эми Алмазбек Акунжанович, көп эле жол көтөрдүк бул Кара Балта Бишкек жолунун жолу боюнча. Бул Минтрансқа бир айтып айтпайсыздарбы, сапатын бир карап койбойсуздарбы? Бир жагынан салып атат, бир жагынан чөгүп түшүп кетип аткан жерлери көбөйүп атат. Муну сапатына ким жооп берет? Кимдер куруп атат? Кандай компаниялар куруп атат? Эмне үчүн бул ушундай болуп атат? Куруп бүтө элек жатып четинен сынып талкаланып атса, мындай жолго ким жооп берет? Ошон үчүн шуну бир карап койсоңуздар да. Андан кийинки маселе, менин атыма хоккей федерациясынын үстүнөн нааразычылыктар менен ошо спортчулар кайрылып келишкен. Алардын кайрылганы мындай болуп атат. Сборныйда ойногон балдар экен. Акчаны физкультура спорт жана агентствосу которуп берет экен, бирок федерация дейт, бизди ойнотпой кыргыз улутундагы спортчуларды бир ай калганда, бир жума калганда легионерлерди алып келип, жана бөлөк улуттагы спортчуларды алып келип ойнотуп, өзүнүн тааныш билиштерин алып кетип, эл аралык турнирлерге ушундай кадамдарга барып жатканын айтышты да. Муну да иликтеп берсеңиздер. Эмне үчүн андай болуп атат? Бир эл аралык турнирлерде ойноп, орус улутундагы спортчулар ойногон экен, билинип калып аны алып таштаган экен. Признавать этпейчи. Бул силердин оюнчулар эмес деп. Ошон үчүн алардын айтканында жөө бар экен. Бир сыйра жакшылап териштирип берсеңиздер. Акчаны мамлекет которуп берип аткандан кийин хоккей федерациясы өзүн билемдик кылып, легионерлерди алып келип, биздин улуттун спортчуларын, биздин өзүбүздүн кыргыздарды ойнотпоштон эмне үчүн мындай иш кылып атат? Муну талап кылып атышат. Кийинки маселе. Мына өзүңөр коомчулукта көрүп атасыңар, профсоюз маселесин. Унчукпай эле өкмөт отурат да. Биз таап берип атабыз. Кандай бардак болуп атканын, кандай чирип калганын, ошол союз маалында мезгилден бери келе аткан, биздин мүлктөрдүн сатылып аткан, тонолуп аткан, даже ушул айлыгын келип укук коргоо органдары эмче сот фонддон алып тактап бере албайт. Мына тантырап айтып атышат, андай айлык жок, андай эмес деп. Биз эми асмандан алган жокпуз да. Биз билебиз кандай айлык алып атканын. 25-тен 18-тен жазып алып, вознаграждение деп, премиальный деп, соцфонддон отчисление кылып атканын текшерип 12-ге бөлүп көрсүн, канчадан чыгып атат айлыктары. Эми ошону текшерип бере албай атат. Анан кантип биз оңолобуз? Ошон үчүн мен ойлойм, мына комиссия түзүлгөн, тапшырма берилген, муну да өкмөт бир кичине бир контролдоо айтып койсоңуздар. Себеби дегенде биз болгону порядок кылалы деп атабыз. Прозрачный болсун деп атабыз. Элдин акчасы элге кетиш керек. Эмгекчилер чогултуп берген акча өздөрүнө кетиш керек. Чоң рахмат.